Улуттук статистика комитети сынамын иретинде Кыргызстан боюнча Араман жана Ысык Ата райондорунда каттоо жүргүзүп жатат. Атайын дайрылыктан өткөн адистер айылдын ар бир үйүнө кирип, айыл чарбасына тиешелүү болгон буюмдарын, жерлерин, мал жандыктарын текшерет. Буга чейинки электрондук каттоого киргизилген маалыматтар менен салыштырып, жаңылашат. Азыркы убакта каттоо жакшы өтүп атат, ортосуна келип калды. Элдерге жакшы түшүндүрүү иштери өткөн. Бул каттоонун ичинде бул аябай маанилүү биздин мамлекетке. Ушул айыл чарба каттоосу жакшы өтсө, ошол жактан көп маалымат алып, социалдык өнүктүрүүгө аябай ылайыктуу болот. Калкынын саны болсо 6933. Бул Миланфан айылында 2 дачада кошулган, баардыгы ушунда 6933 калкы бар болот, эсептелинет. Азыркы учурда каттоо түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Улуттук статистика тарабынан дагы окуулар жүргүзүлдү. Миланфан айылында каттоо 6 киши каттоо жүргүзүп жатат. 4 переписчик болот, 1 координатор жана 1 инструктор. Бул баардык окуудан өтүштү. Айыл өкмөттүн тарабынан да жардам берилип жатат. Каттоо мобилдик тиркем аркылуу ишке ашып, пилоттук долбоор жалпы өлкө боюнча масштабтуу айыл чарба каттоосун өткөрүү алдында жүргүзүлүүдө. Ребята меня поставили координатором, чтобы прокоординировать эти все работы. Мурда айыл өкмөтүндө иштегендиктен каттоо ишине жардам бериңиз дешти. Стат комитеттегилер менен иштин майда чүйдөсүнө дейин аныктап, учурда 60% жумуш аяктап калды. Эл бул иш-чараны терең түшүнүү менен кабыл алышты. Бул аткарылган жумуш түшүнгөндөргө абдан маанилүү. Думаю, наверное, правильно, чтобы Каттоо иши албетте жүргүзүлүшү керек. Бул иш мамлекеттин эң маанилүү иштеринин бири. Айыл жашоочулары муну терең түшүнүү менен кабыл алып, каттоо ишин ачык болушуна жардам бердик. Каттоодогу бардык суроо жооптор электрондоштурулуп, базага киргизилет. 4 формада жүргүзүлгөн каттоо ыкмаларын жана инструменттерин сыноо, ошондой эле үй чарбаларына маалымат чогултуунун натыйжалуулугун баалоо максатын көздөйт. Сталбек Абдыраев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.